Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Кыргызстанда президенттик шайлоо жакындаган сайын саясаттын оюндары кайрадан күчөгөн кез. Бардыгыңыздар билгендей, азыр эки дос Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин дагы мамилеси бузулган туугандар. Негизи эле Кыргызстандын саясатына эч ким түшүнбөйт. Анткени туугандар эч бир күнөөсү жок эле чындыкты айтып коем деп мындан мурун Бактыбек Калмаматов деген жаш депутат бала камалган болчу. Ал бала ушул Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев бийликке келгенден бери камакта олтурат. Анын дагы үйүндө бир туугандары ата энеси сыздап күтүп отурушат. Бирок ушул баланы азыркы күнгө чейин камактан чыгарбай келишет туугандар. Ал эми Камчыбек Ташиев жөнүндө айткан болсок, Камчыбек Ташиевдин ушул бийликти басып алам деди деп аны сот иштерин башташкан, бирок Камчыбек Ташиев сотко барган дагы жок. Ошондой эле Камчыбек Ташиевди камабайт деп элдин бардыгы айтып жатышат. Анын бир тууган иниси Шайырбек Ташиев дагы кармалган, билесиздер. Аны болсо Садыр Жапаров айтып жатат, эгерде акчаларды төлөп берген болсо, анда ошол күнү эле камактан чыгарабыз деп туугандар. Кыргызстанда канча коррупция иштерин кылып, элдин акчасын жеген ушундай чиновниктер камалбай жүрө берет экен дагы. Анан ушул чындыкты сүйлөп коемун деген Бактыбек Калмаматовго окшогон балдарыбыз камалып кетип жатат туугандар. Ушул нерселер албетте эч кимге түшүнүксүз. Садыр Жапаров өзү деле мурун камакты көргөн, кыйынчылык күндөрдү көргөн. Ошондуктан бардыгына бирдей мамиле кылыш керек болчу. Бул менин досум же досумдун иниси деп анан башкаларга өзгөчө мамиле кылбастан бардыгына бирдей караган болсо, анда ошол коррупционерлер, төңкөрүш кылабыз деген адамдар камакта отуруп, чындыкты айткан Бактыбек Калмаматовго окшогон жигиттер камактан чыгыш керек болчу негизи эле туугандар. Ошол Бактыбек Калмаматовго окшогон Мадумаров дагы бизде күчтүү. Бул киши дагы чындыкты айтат. Ар дайым ошол жогорку кеңеште дагы элге жакпаган мыйзамдарды чыгарып жатышканда Мадумаров гана каршы пикирлерин айтып турган. Садыр Жапаровго Мадумаров дагы жакпайт. Анын дагы мандатын алышты. Мандатты болбосо эл берген болчу. Ошончо элдин шайлаганын бир эле өзүнүн мындай буйругу менен алып койду. Анда Кыргызстанда шайлоонун өткөрүштүн эмне кереги бар? Эгерде ошол президентке бийликтеги адамдарга жаккан гана депутаттар ошол жогорку кеңеште отуруш керек болсо, анда жөн эле элди деле кыйнабай, акчаны деле кетирбей, өздөрү эле каалаган адамдарды жогорку кеңешке депутат кылып алыш керек болчу туугандар. Болбосо Адахан Мадумаров Садыр Жапаровго эч кандай душманчылык деле кылган жок. Ошол Бактыбек Калмаматов дагы. Алар болгону чындыкты айтып койсо, ошол чындык ачуу болот дейт го. Ошонусуна чыдабай кетип, аларды камап, куугунтукка алып, ушундай нерселер бизде болуп жатат тилекке каршы. Мунун бардыгы акыры бир жакшылыкка алып келбейт. Анткени ошол президентке деле чындык маалыматтарды жеткирип турган адамдар керек. Бардыгы эле мактай берген болсо, аларды курчоого алып алып, бардык иштер жакшы болуп атат деп бир чындыкты жеткирбеген болсо, анда албетте бул мамлекет үчүн кыйын болот. Элдер кыйналат. Элдер кыйналганда акыры келип кайра төңкөрүлүштү чыгарат. Ошондуктан Садыр Жапаров ушундай кезде ойлонуп, ачуу нерселерди айткан болсо дагы, Мадумаров ошол Бактыбек Калмаматовго окшогон жигиттерди колдоп бир чоңураак иштерге алган болсо, албетте өзүнө дагы жакшы болмок туугандар. Сиздер дагы албетте ушул жөнүндө өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазыңыздар. Алдыда биз ошол Калмаматовдун дагы, Мадумаровдун дагы сүйлөгөн видеолорунан кыска коюп беребиз. Акырына чейин биз менен бирге болуңуздар. Жакшы. Анан ошол дагы ошол маектериңиздин биринде айтып атасыз, менин саясий божомолумда, мындай саясат илимлеринин көзү менен караганда 5-октябрда адам өлүмү болбош керек эле, бирок тилекке каршы ушундай окуя болуп калды, ушундай окуя катталды деп айттыңыз. Демек, бул аракеттер, мисалы 5-октябрдан 6-октябрга караган түнү болгон окуялар мурдатан бышып келди десек туурабы? Негизи бул кыргыздын бир негизи эле ошо кыргыз элинин бир мындай бир кайгысы бар да.
Биз мындай айтканга көнбөйбүз да. Боло берет деген өкүмзардыкты сүйөбүз, басып алып мындай өзүм билемдикти жакшы көрөбүз. Ким ушу кыргыздын башына келбесин, баардыгы эле ушу мындай келип эле мындай чу дегенде эле ажыдар болуп калып атат да, келип эле. Бул элдин табияты, биздин элдин мүнөзү башкача. Бул жакта милиция менен, укук коргоо органдары менен бийликти сактап калам деген бул биздин тарыхы өзү айтса дагы сабак албай атабыз да. Анда эмнеге Акаев сактап кала алган жок бийлигин? Анда эмнеге 100дөн ашык адамды атып салган Бакиев сактап кала алган жок бийлигин? Анда эмнеге Жээнбеков сактап кала алган жок да? Сактап кала албайт. Бийликти күч менен сактап калуу бул келесоолук. Бийликти өзүм билемдик менен, жеке адамдык эгоизм менен башкаруу бул жеткен акмактык. Ушундай акмактыктар бизди ушундай тагдырга алып келип койду 30 жылда. Анан көрсөткүчтөр бар. Кайсы бир деңгээлде жакырчылык мындай ошол көрсөтүлгөн, например, мисал үчүн 3% көлөмдөн ылдый түшпөш керек деген болсо, мамлекеттеги жакырчылык андан төмөн түшпөш керек. Ошол учурда бизде түшүп калды да. Адамдар мындай түз мааниде мындай кайырчынын деңгээлине жетип кала жаздады. Адамдар бийлик эч нерсенин мойнуна жоопкерчилик албай кол кошуруп отуруп койду. 1,5 миңден ашык адамдын жөн эле кырылып калышына шарт түзүп койду. Bunun баары шалакылык, bunun баары жоопкерчиликтин жоктугу, ушунун баары ушуга алып келди бизде. Менин адам өлбөйт экенине ишенгеним, мен Сооронбай Шариповичтин бийликке болгон мүнөзүн, анан мындай салмактуу чечим чыгарат экенине ишенгенмин. Ал жөн эле мындай бошотуп берип коет экен деп да ойлогонмун болжолду, мындай ушундай ой болгон да. Тилекке каршы бир адам каза болуп калды. Бирок маселе адамдын каза болуп калган адамдын санында, же болбосо анын мындай ким экенинде болбош керек. Маселе эмнеге каза болду? Ким жооп берет болуш керек. Ким азыр ушул учурда жооп берип атат дегенде болуш керек. Мына бүгүн бийлик талашкандан, анан шайлоого даярдангандан эч кимдин колу бошобой атат. Ал күнү жарадар болгондор, майып болуп калгандарды эстеген, ойлогон адам жок уже. Бул деген сөз, биз акырындык менен 4-революцияга жакындап келе атабыз деген сөз. Адамдардын могул жеринде күйүтү бар болчу. Адамдардын арманы бар болчу. Ошол арман, ошол бук чыкпай калды. Революция максатынан башка жака кетип калды. Революцияны тигил же бул саясатчы жасаган жок, муну эл жасады. Элдин бугу качан чыгат болчу? Люстрация болуш керек болчу. Абсолюттук түрдө ушул күнгө чейин туура эмес иштеп аткандар жазасын алыш керек болчу. Тескерисинче бүгүн жаза ала турган адамдар Жапаровдун катарында отуруп алып бизге акыл үйрөтүп атпайбы? Мындай жашагыла, тигиндей жашагыла деп. Ошолордун моралдык укугу барбы бизге бир нерсе деп айтканга ошол жерде отуруп алып? Мурдагы бийликтин баардык мыйзамсыз аракеттерин мыйзамдаштырып берген. Биз аты менен атабай калган чимкириктер. Бүгүн бир адамдын каалоосун аткарган конторадай болуп, эч ким укпаган, көрбөгөн бир конституцияны бизге моундай жоктон тапкандай ойлоп келип түртүп атпайбы? Мына ушул бук. Ушул темптен өзгөрбөсөк, 1-2 айдын ичинде 4-революция болот мамлекетте. Мамлекет болуп көрбөгөндөй чоң хаоска келип такалат жакында. Болуп көрбөгөндөй. Эмне үчүн айтып атам мен муну? 3-революция адилетсиздиктен болгон. Азыр адилетсиздик Жээнбековдун маалынан 10 эсе жогору болуп атат. Мен баш прокурордун орун басарына суроо да. Мына процессуалдык. Мен өткөндө айттым эле, мыйзамдарда маселе эмес, мыйзамдардын аткарылышында деп. Айтыңызчы, ушу жерде кесиптештер айтышты. Саламат сактоо министри күнөөлүү экен? Убакытты убагында токтотуп туруңуздар. Мен маалыматым боюнча тергөөнүн жыйынтыгы менен иш кыскартылган. Демек жок күнөөсү. Иш кыскартылган. Демек жок күнөөсү. Ошондой. Ошондой болсо эмне үчүн аны маски соо кылып, маскалар менен барып, автоматтар менен барып, бүтүн дүйнөгө жар салып, маскарасын чыгарып кармадыңар? Ким жооп берди? Ал маселе толук каралгандан кийин жооп берилет да. Каралбайт бул маселе. Каралбайт.
Ким санкция берген? Эмне санкция? Ошону барып ошо автоматтар менен кармагыла деп ким буйрук берген? Тергөөчү өзүңүз билгендей процессуальный лицо, тергөөчү. Министрге тергөөчү бере албайт. Ким берген? Мыйзамда жок. Министрге тиги берет, бул берет. Мыйзамда тергөөчү барына жооп. Мына ошону сабатсыздык деп коет. Балким. Ошону сабатсыздык деп коет. Өкмөттүн мүчөсүнө баш прокурордун өзү гана берет. Ким жоопкерчилик тартты? Бул маселе бүгүнкү күндө каралып элек, каралып бүткөндөн кийин толук маалымат дагы берилет. Маалымат бере албайсыңар, себеп айтып атам, жообуңар жок силердин. Мен бул маселеге урматтуу жогорку соттун төрагасы Замир Курамаевич, мен сизге кайрылардын алдында атайын бердим. Ушул сыяктуу окуяларды силер соттор дагы колдоп берип атасыңар. Туура, мүмкүн. Карайбыз. Себеп булар жаналгыч катарында алып прокурор кандай соттун алдында ходатайство берсе, ошону колдоп берип отурасыңар да, бардык жерде. Бир да жерде болгон жок, ушу прокуратура тарабынан мыйзамсыз ушундай бир ходатайство болду, биз колдой албайбыз деген сотту көргөн жокмун. Мыйзамсыз кармалып отурган 26 кишиге прокуратура кандай сөз сүйлөсө, сот ошонун башын ийке ошону карап отурат, жалдырап. Ошол эле соттор түнкү саат 6-да чыгарып берген болсо дагы, кайра актап дагы башын ийке отурат ошол жерде. Мен сизге аябай чоң ишеним артканмын, дагы эле ишенимде отурам. Замир Курамаевич, мен абдан чоң ишеним артканмын. Төрага болуп дайындап атканда, азыр дагы ошол ишенимде турам. Ошол жактардын карасаңыз, соттордун баарын жетелеп алыптыр булар. Мен айттым, ошол булардын жүрөгүн дагы, бетин дагы кайсы материалдан жасайт болду экен. Кып-кызыл жалганды үйүп турса дагы сот туура дейт, ушуларды туура деп атат. Мына кыргыз сотунан жабыркабаган, жаран калган жок бүгүнкү күндө. Мунун жанакы саламат сактоо министри жакшы, бир чоң жигиттин досу экен, эптеп чыгып кетти. Калгандары кайда болот? Досу жоктор эмне болот? Адилеттүүлүктү кайдан издейт досу жоктор? Же баш прокурор жабыр тарткан жок, же министр жабыр тарткан жок. Эч ким эч нерсе болгон жок. А байкуш бечаралардын бардыгы 2 айлап, 3 айлап, 6 айлап жатат. Достору жок алардын, же акчасы жок. Ошого буйрук берип аткан азаматтар айтат, профилактика болот, өздөрүнө келип калат, жакшы тарбия алып чыгат деп. Адамдын тагдыры менен ойнобош керек, урматтуу соттор. Мына азыр эми 1 айдан 3 айга жылдырып атасыздар. 3 айдын ичинде кайрадан даттанууга мүмкүнчүлүк берип, 1 айдан 3 айга созуп атасыздар. Бирок кеп мыйзамда эмес да, кеп биздин ыйманда болуп атат да.